Алтыбакан селкинчек аалам кезип термелет. Гүлчөрөдөй жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. 16:24 утмандуу кечиңиздер менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары түз эфирде сиздер сүйгөн селкинчек долбоору элдик таланттарыбыздын тандоо турунун 26 айланпасы башталганы турат. Жалпы угармандарды бирге болууга чакырамын. Алдагы 1,5 саат аралыгында 57-77-98 сандары кызмат кылат. 0312 бул шаарыбыздын коду. Андан сырткары Санжыра радиосунун Instagram баракчасынан дагы бүгүн байланышка чыга албай калгандар Instagram баракчабыз аркылуу дагы добуш берсеңиздер болот. Ал үчүн Санжыра радиосу деп издеп жазылып катталыңыз, дагы эки таланттын сүрөтүнүн астына өзүңүздүн добушуңуздарды калтырып кетсеңиздер болот. Бүгүн дагы кызыктуу, бүгүн дагы өзгөчө, бүгүн дагы шаңдуу маанайда өтөт деген үмүтүм чоң. Себеби бүгүн элдик таланттардын арасында тар чөйрөдө өзгөчө бир таанымал болгон, өзгөчө бир ошол отуруштардын же болбосо бир тойлордун бир көркүн ачкан таланттар келди деп айтсам жаңылышпаймын. Алар кимдер, кандай таланттар десеңиздер, катышып аткан эжекебиз буга чейин дагы элдик таланттарда катышып, жакшы ийгиликтерге жетишип, финалга чейин келген эле. Эми быйылкы жылдын эсебинен Кудай буйрса балким жеңүүчү болом деп атабы, кандай максатта аны өзү айтып берсин алдыда. Агайыбыз дагы абдан жакшы ырдаган таланттуу агай келип отурат. Алар кимдер, кандай таланттар десеңиздер, анда экранга жакын келиңиз, келген таланттарды тааныштырайын. Студиябызда конокто элдик талант Асыранкунов Калыбек мырза жана ошондой эле Дүйшеева Эльмира эжекебиз конокто. Кол чабуулар болсун. Эки талантты коштоп колдоп, бири аккордеондо, бири комуздун коштоосунда коштоп күнү көрүк чыгарам селкинчек деп келген Кубанычбек Эсеналиевич жана ошондой эле Айжан Мырзалиева эжекелерибиз конокто. Сиздерди да көрүп турганыма кубанычтамын. Кош келипсиздер. Келиңиздер, Калыбек мырза, Эльмира эжеке, маанайларыңыздар жакшыбы? Кандай келдиңиздер? Өзүңүздөр жөнүндө кыскача маалымат айтып, эл менен учурашып, амандашып, анан тааныштырып өзүңүздөрдү. Анан селкинчек долбооруна катышуунун башкы максаты эмне болуп турат? Кандай кыялдар, кандай пландар бар? Ошол туурасында айта кетсеңиздер. Эльмира эжекебиз алыстан ат тартып көлдөн бери бүгүн биздин үйгө конокко келди. Албетте, алыстан ат тартып келген Эльмира эжекебизге жамаатыбыздан да ыраазычылык билдиребиз. Алыстан бери ушул чыныгы жүрөгү менен кызыгып, жакшы көрүп ушул жака катышсам деп келип келгениңиз үчүн рахмат айтабыз. Ал эми Калыбек мырза дагы Бишкек шаарынан эле, бирок ошентсе дагы баягы жашысынын улуулугуна карабай, бүгүн саат 12:30 бери ушул жерде. Бул жоопкерчилик деп билем. Өзгөчө ушул возрасттагы баягы курак, жаш курактагы адамдар аябай жоопкерчиликти сезип, билип, чоң жоопкерчилик экенин туюп, эрте келип даярданып ушул жактын аурасына көнө берейин деген эле өзү чоң бир биз үчүн бир сыймыктанчу нерсе да. Бар болуңуз агай, рахмат айтабыз. Баары жакшы, чарчаган жоксузбу? Жок. Келиңиздер, эл менен жалпы амандашабыз. Мен биринчиден кубанычка 1000 мертебе ыраазымын. Ушул кубаныч мени ушул жака алып келди. Бала чакасы аман болсун, бактылуу болсун. Рахмат. Андан кийинки Алмагүл, рахмат сага. Ушул шаардарды мага көчөттүң. Рахмат. Эми бир туугандарыма айтып кетейин. Бир туугандарыма, жесте эжелерим, андан кийинки досторум телевизордо карап отурат койт. Досторум бар. Жакшы көргөн дагы Панфиловкада да досторум бар. Баары врачтар, баары ошол карап отурат окшойт. Анан да бизде өзүбүзчө классташтар бар. 50 жыл болду. Биринчи классты бүткөнүбүзгө. 50 жылда кеше жакында бердик. Ошол азыр бир кызыбыз детиги Мемеде, Мюнхенде. Ошол аман эсен келсин, жакшылык болсун. Мен айтарым ушул. Өзүңүздүн музыкалык билимиңиз барбы? Канча убакыттан бери ушул тар чөйрөдө ырдап талантыңыз тартылат? Билимим жок, чөйрөнү ырдайм. Өз алдынча ырдайсыз. Кайсыл жердин куулусуз? Талас обласы, Киров районунда Чолпонбай деген айылда. Чолпонбай айылында. Сыртта биякта жүрөм. Жакшы экен, эң сонун. Келиңиз, Эльмира өзүңүз жөнүндө тааныштырып. Саламатсыздарбы, урматтуу Санжыра радиосунун угармандары, селкинчек долбоорунун көрөрмандары.
жана Алмагүл, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Ушул жерде Кубаныч байкем менен Айжан ушундай таланттарды дайыма эл алдына алып жүрөсүздөр. Биринчиден мен сиздерге ыраазычылык билдире кетейин. Анан эми өзүм болсом Ысык Көл областынын Тоң районунун Тоң айылынан келдим. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен ушундай кенедейимден эле ошо ыр чөйрөсүнө жакын өстүм, ырдап келем. Өзүм эч кандай музыкалык билимим болбогон күндө дагы райондун, областтын көп иш-чараларына катышып келдим ушул күнгө чейин. Бир топ ийгиликтерди жаратып, бир топ кароо конкурстардын жеңүүчүсү болуп дегенде, анан бул Селкинчек долбоорунун ушул иш-чарасы дагы мени тынч жаткызгысы келген жок. Ушундай жандуу үн менен ырдап элге өнөрүмдү тартуулагым келди. Анан күйөрмандарыма баардыгына терең ыраазычылык билдирем дагы. Анан добушуңарды аянбай берип коюңуздар. Менин каршылашыма дагы ийгилик каалайм. Кайырбек байкеге, Калыбек байкеге ийгилик каалайм. Анан экөөбүз колубуздан келишинче ыр таймаш, ыр майрам куруп берели сиздерге. Азаматсыз. Элмира эже, негизи өзүңүздүн негизги билимиңиз кайсыл? Өзүмдүн негизги билимим физика мугалими, бирок акыркы 17-18 жыл медицина тармагында иштеп, ошол жерден мен ардактуу эс алууга чыктым. Жакындан бери мен мындай пенсионер болуп, анан мындай эркин ушинтип ырдап чыгармачылык менен аябай алектенип атасыз. Алектенип атам. Эң сонун, жакшы экен. Анда программабызды баштадык. Дүйшеева Элмира Асыранкулов, Калыбек мырза, кимди колдойсуз? Сиздин тандооңуз болот. Кийинки турларда улам мыктылары чыгышы керек. Аны сиз билесиз. Андыктан колдооңуздарды күтөбүз. Байланышка чыгыңыз жана сөзсүз ой, пикир, сын, суроо, сунуштар болсо калтырсаңыз болот. Программабызды баштадык. Анда кимиңизди биринчи күлөнтөсүздөр? Кыздын кырчасы улуу дейт, эми ишкеме берейин. Жакшы болот. Келиңиз Элмира эже. Макулсузбу? Макулмун эми. Мен мага берип аткандан кийин менин каршылашым бүгүнкү ыр таймаштагы агам мага берип аткандан мен Жылкычы бозой деген ырды арнап койсом кандай болот? Сонун болот. Келиңиз. Насыр Даблесов, Жылкычы бозой. Жайғаның колхоз жылтысы бозой, жайлонын сенсең ырчысы бозой, жылдызын көптің өзіне тартқан жашчылық жақтан ұйқычы бозой. Жайғаның колхоз жылтысы бозой, жылқычы бозой. Барқыңнан бозой, даңқыңнан бозой, қылчақтап қарай марытыңдан бозой. Жайғаның колхоз жылқысы бозой, жылқычы бозой. Барқыңдан бозой, даңқыңдан бозой, алтындай бозой. Эй, баракелде, азаматсыз кол чабалар сизге. Элмира Дүйшеева эжекебиздин кароосунда Жылкычы бозой деп аталган сонун чыгарма. Кезек эми биздин Калыбек мырзада. Келиңиз Калыбек агай. Кандай ыр менен жооңуз атасыз? Элмира деген ырында берейин. Калыбек агайыбыз ырдап жүргөн ырын Элмира эжекебизге Элмира деп ырдайсыз, э? Сонун, келиңиз.
Ышықтай көздерің сағынан қиын екен жаштық саға бағынған күте жете албадым зарығып айтшы жаным қачан саға жолығам Elmira kızmatın el üçün Kıynaldım sen üçün Üzülme senden ümidim Men muzikant sen jaraldın el üçün Dartqa daba darılardı beresin Aşıqtıqtan ayıqpağan dartındı Ayıqtırsın senin qana elisin Elmira Elmira kızmatın el üçün Kıynaldım sen üçün Kıyılbet senden ümidim Sağınamın sansız oygu batamın Joluguşup kaçan köngül açamın Sen darılap köp yaşasın adamlar Tilekteştik salamındı cazamın Elmira Elmira kızmatın el üçün Kıynaldım sen üçün Üzülmet senden ümidim Elmira kızmatın Kıynaldım sen üçün Üzülmet senden ümidim Келди азаматсыз кол чабалар сизге Асранкул Калыбек мырза сонун чыгармаңызды сонун аткарып бердиңиз биздин Элмира эжекебизге кызматың эл үчүн кыйналдым сен үчүн дейт Элмира эже караңызчы кандай гана сап кандай гана чыгарма азыр эми биз угармандардын пикирлерин угуп коелу байланышка чыгыңыз 57 77 98 сандарын териңиз 0312 шаарыбыздын коду мейман бар саламатсызбы Yaşlar var mı? Жакшыбыз кутмандуу кечиңиз менен кандайсыз? Men paşamda bireyim, olsun ermek. Kalıbek'e verelim, inime. Rahmat. Калыбек агайыбыздын аты. Рахмат, бар болуңуз. Добушуңузду каттап койдум. Элмира деген сонун чыгармасы үчүн Калыбек мырзага добушумду берем дейт алгачкы мейманыбыз, бүгүнкү мейман бар. Саламатсызбы? Alma bulganda. Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Жақсы ден соғықты. Ат башыда барай жакшы бердек байкем кандай жүрөт болду экен келиңиз. Келиңиз. Каргалым. Келиңиз. Бүгүн жакшы таланттардан келипсиң. Жакшырда отушат. Алмагүл мен бир кеңеш айтып коеюнчу. Могу биз көрөрманбыз да, такай көрөбүз. Ошу көрөрмандарды сыйлап койсунчу, шпаргалка карабар урдабайлы койсунчу. Уятта сыйлабайбы. Ронурду жаттап келип эле урдап койбойбу. Кайсы ырдай турган? Ырдай турган ырларыбыз. Мен карындашыма берем, жакшырда айтқан карабай шпаргалканы. Рахмат, бар болуңуз.
ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду Элмира эжекебизге узаттык. Ар бир угармандын пикири биз үчүн өтө маанилүү. Сөзсүз оюңузду айта кетсеңиз болот. Мейман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кандай салма гүлөдү? Мен Гүлдөн Айнура. Кош келдиңиз. Маанаңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Мен добушум эжекеге. Эжекеге добуш бересиз. Саламатсызбы? Рахмат, сизге да ийгилик каалайбыз добушуңузду. Рахмат. Элмира, кызматың сен үчүн кыйналдым дейт. Үзүлбөйт, бирок сенден үмүтүм дейт. Караңызчы кандай чыгарма. Сиз үчүн. Анда мен Байке, Майрамбек Осмоновдун Арзу деген ырын ырдап берейин. Баракелде. Кадыбек Иманалиев агайыбыздын сөзүнө таандык. Арзу ыры Майрамбек Осмоновдун ыры. Биз Дүйшеева Элмира эжекебиздин кароосунда угабыз. Күздө күтүп жазда келгени сезимди. Күт бизге үмүт болуп сезилди. Бул турмушта ансыз эле өксүгөп жалорутпа жайнап турган көзүңдү. Жалорутпа жайнап турган көзүңдү. Эстешкенби нур чачышып жүздөрүнөн. Күз да келди, гүл саргайды биз көргөн. Сен сырыңды, мен чынымды айтыча. Өмүр өтүп баратпайбы бир күнге. Өмүр өтүп баратпайбы бир келген. А мен сени күтөр элем миң жылга. Жашоо деген кыска тура бир ыйла. Биздин өмүр өтпөсө да бир үйдө. Бизди сүйүп калар балким бир ырдай. Биздин сүйүп калар балким бир ырдай. Биздин өмүр өтпөсө да бир үйдө. Бизди сүйүп калар балким бир ырдай. Бизди сүйүп калар балким бир ырдай. Биздин сүйүп калар балким бир ырдай. Баракелде, заматсыз кол чабалар сизге. Элмира Дүйшеева эжекебиз мына ушундай биздин сүйүүбүз балким бир ырда калар. Ошол сиздер деп аткан балким Элмира дагы же билбейм дейт. Же дагы жаңы ыр чыгара каласыз байтур. Намек түшүндүңүз да. Азыр эми Арзу ыры деген жакшы ырдан кийин угармандардын добушун каттайлы. Элмира Дүйшеева эжекебиз сонун кылып аткарып берди. Добуш берсеңиз болот. Байланышка чыгыңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Отман кечиңиз менен кош келдиңиз. Мангечиңер менен сага да ийгилик каалайм, сиңдим Алмагүл. Чоң рахмат.
Бүгүнкү келген таланттарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Эми шпаргалканы карашта керек да, биринчи келип атышта биз телефондон эле добуш берип атып сүрдөп кетип атабыз. Ооба. Коштоп жаткан Кубан мырзага, сиңдиме ийгилик каалайм. Дайыма таланттарды баалап жүрүшөт. Мен Бишкек шаарынан Шакен эжең. Добушум Элмирага. Бар болуңуз Шакен эжеке. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Сизге да ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, күн сайын байланышып, жакшы таланттарыбызды колдоп туруңуздар. Добушубузду Элмира Дүйшеевага узатып, кийинки угарманыбызды кабыл алсамыз. Саламатсызбы? Ай. Угарманыбыз алыстап кеттиңиз. Кайра байланышыңыз, биз сизди күтөбүз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эки кармоо пенсияны таланттарды алып чыкканга рахмат силерге. Жакшы оюн болуп атат, жакшы өр болуп атат. Мен атым Токтогул, Бишкек шаарынан Калыбек мырзага добушумду берем. Бар болуңуз. Рахмат. Чоң рахмат. Калыбек агайыбызга сиздин добушуңузду каттап койдум. Бишкек шаарындагы жалпы көрөрмандарга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алакадей салмагы. Эң сонун өзүңүз кандайсыз, Калыбек мырза? Кош келдиңиз. Мен дош келдим, эжеге коюм. Эжеге дош бересиз. Сизге да ийгилик каалайбыз. Элмира Дүйшеева эжекебизге узатып койдум. Биздин сүйүү калар балким бир ырда деп арзуу ыры деген сонун чыгармадан кийин Калыбек мырза кандай кыласыз? Бек Борбоевдин сүйүү дастаны. Бай. Качпаймын жамгырдан көлөктөгөн, сезимим сага болгон. Тазарсың деп баспаймын тескери жаман жолго, кир жугуп көңүлүмө калбасын деп. Таң эрте сайраган сүт ак менен талайлуу күндөрдү сурап келемин. Тамаган бакытымды мен сурап келем. Достошпойм иши тар жаман менен, адашып ак жолундан калбайын деп. Тоспоймун боронго көкүрөктү, орутуп сезимимди албайын деп. Таң эрте сайраган күкүк менен талайлуу күндөрдү сурап келемин. Самаган бакытымды мен сурап келем. Алсаң ийниңе бакан менен чагылып сулуулугуң айга сеткен. Сүйбөгөн жүрөктү көндүр албай, сүйүндү айттыра албай айлам кеткен. Таң эрте сайраган сүт ак менен салайлуу күндөрдү күтүп келемин. Самаган бакытымды мен күтүп келем. Таң эрте сайраган сүт ак менен талайлуу күндөрдү күтүп келемин. Самаган бакытымды мен
Баракелди, азаматсыз кол чабуулар сизге. Арзу ыры деп күздө күтүп, жазда күтүп, анан айтор болгон жүрөк арзусын айткан айымга Калыбек мырзабыз сүйүү дастанын айтып берди окшойт. Азыр угармандардын добушун каттайлы, андан соң программабызды улантабыз. 40 жаштан жогору өткөндө, 40тан өтүп калган кезде сүйүүнүн күчү өзгөчө керемет болот экен. Силер дагы жолу айтып жатат окшойсуңар. Алыктамасын, формуласын көрсөтүп берип. Угармандардын добушун каттагандан соң да улантабыз. Мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Кош келдиңиз. Кандайсың, алмагыл алтынбыз? Жакшыбыз, Чынар эжекем, кутман кешиңиз менен. Маанаңыз жакшыбы? Шүгүр. Рахмат, сенин дагы ушу убакыт кечиң менен. Бүгүн да жакшы урсулар келиптир, өкөттөн жакшыртып атыптыр. Өкөнүн таланттарына таазим, иштерине ийгилик. Мен болсо Кара Балта шаарынын Алтын айынын турунумун. Атым болсо Чынар. Добушумду болсо эми айнымал сенден суранайын, өкөнү тең берип коесуң алтыным. Макул, сиз суранып атсаңыз кантип жок дейм. Ой, рахмат. Бар болуңуз, чоң рахмат. Эки талант биринин бетин өпсөм бири калып атат. Ошол себептен эки талантты тең колдойн дейт. Мейман бар кийинкиси. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандай? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Үн алыңыз. Жакшы. Баарыңарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болгула. Рахмат. Добушумду Элмирага берем. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Эжеке, мындан ары байлашып кала турган болсоңуз, сыналыңыздын же үн алыңыздын азайтып алыңыз. Себеби жаңырып жатат. Саламатсызбы? Алло. Келиңиз, кутман кешиңиз менен. Алло, алмагүлкө. Саламатсызбы, эжеке, кандайсыз? Кандай каражан? Жакшыбыз, өзүңүз жакшысызбы? Мен Хакен апамын. Хакен апам, кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Жарполган жакшы. Элмирдин өзүнө токтон жакшы күн да. Мен Элмира деген кызды көрүп элем мындай. Эмеге оборотка кирип жакшы көрүп экен. Өкөтүн жакшы Элмира берейин. Макулбуз. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат, каттап койдум сиздин добушуңузду. Азырынча да ушундай добуштар программабыз уланат. Ирдоо кези кайрадан Элмира эжекемде. Элмира эже таң эрте сайрагам булбул менен дейт, караңызчы. Алайда мен сени сурап келем деп атат, караңызчы, кандай гана саптар, кандай гана чыгарма. Анда сиз Анда эмес Калыбек байкеге ушундай жакшы ырдап атпайбы, сезип калган окшойт. Сездиң бекен деген ырды арнап ырдап берейин. Баракелди, келиңиз. Kapılitten nitim sana baylandı. Yürüp yürüp aksıyı haylandı. Burada yürüsüm eşler senin bey kapar. Emi takır tapay yürüm haylandı. Burada yürüsüm eşler senin
içinde. Ey barakelde azamatsız kol çağlar sizge. Elmira Дүйшебай жекебиз сездиң бекен Алатоода күчүм деп сонун чыгармасын сездиң бекен деп ырдап өттү биздин Калбек мырзага жооп катары. Калбек агам карап турсам аябай мою бул тим эле ушундай берилүү менен сизди угуп отурду, Калбек байке. Мындай сулууну ким жараткан болду экен, мындай үндүү, мындай талантты деп аябай суктануу менен. Угармандардын добушун каттап коюп, анан ошол суктанып аткан айымыңызга кайрадан белек сунуңуз Калбек мырза, чейин меймандарды каттап коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандай Алмагүл? Жакшысызбы, кутма кечиңиз менен кандайсыз? Рахмат, мен Элмирага берейин биз биле добушумду сизге. Жакшы болот, атыңыз ким эле? Айгүл. Кайдан чалдыңыз? Бишкектен. Көрүп атам. Азаматсыз бар болуңуз, ар дайым бизди көрүңүз, ыраазычылык билдирем добушуңузду Элмира Дүйшебай жекебизге узатып койдум. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбы, сөзүңүз кандайсыз? Жакшы, Алмакүлдүң кандайсың? Денсаулыктар кандай? Жакшыбы? Жакшы. Эки жакшы чылап билтирсиң. Чала албай атарам, чалдым. Эжекеге добушумду берем, кичигемнен атым Гүлмира. Гүлмира. Чоң рахмат. Биздин туруктуу көрөрман, сүйөрманыбыз, Гүлмира эже. Рахмат айтам сизге, добушуңузду каттап койдум. Келип туруңуз. Мейман бар кийинкиси. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Сандира радиосу. Мен деген добушумду Калыбекке берет элем. Кара Балтадан көрүп атам. Кара Балтадан атыңыз? Рахмат. Атым Салима. Чоң рахмат, Салима эжеке. Аты жөнүңүз ким, кайда байланышып атасыз? Бизден ТСЛ каналынан көрүп атасызбы же Санжара радиосунан угуп атасыз? Бул туурасында маалымат узата кетиңиз. Биз үчүн өтө маанилүү ким кайдан байланышка чыгып жатканы. Келиңиз анда, Калбек мырза, сездиң бекен деген сонун ырга кандай чыгарма менен жооп айтасыз? Адылбек Кыязовдун Сенин үнүң деген. Ошо үнүнө ашык болуп карап турган турбайсызбы көрсө? Келиңиз анда. Бүгүн кеч кандай гана ырахаттуу өмүргө бул келген кез салтанаттуу кошулуп комуз менен ырдап жаттык сен мага акку болуп мен канаттуу сен мага акку болуп мен канаттуу Karigim karıştı Irdadın mendegi bir sağınıştı Sen ayttın ömür degen çoğunday radene Mahabat jayındağı kağılıştı Mahavat dayındağı kağılıştı Üründü obonundu jattap aldım Ününgdü jürögüme saqtap kaldım Bulurdu bul obondu bulun menen Jaratkan kudretke tağırkadım Jaratkan kudretke tağırkadım Sen maga akku bolup
миң канаттуу Эй, баракелде, азаматсыз кол жабылар сизге. Калбек агам сонун керемет чыгарманы, Элмира эжем ойлонуп, толгонуп, жаштыгын эстеп, ошо кезде кайда элең дегендей карап турду. Каякта калдың эле. Ошентип атат, Азыр угармандарды каттап коелу, пикирлерин угуп коелу, андан соң улантабыз. Бүгүнкү эки талантты колдой издеп келген мейман бар. Саламатсызбы? Alo, саламатсыздар. Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңөр кандайсыңар? Эң сонунбуз. Мен студияда отургандарга баардыгына ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бар болушсун, көп жашасын, бийиктиктерге жетсин. Нормал саада ден соолук, түн хепир үй бүлөңөн аман бологой. Чоң рахмат. Мен Бишкектен көрүп атам. Атым Доктурбек. Мен добушумду Калыбек үйүнө берип коем. Бар болуңуз. Рахмат айталы Доктурбек мырза, байланышкан үчүн ыраазычылык билдирем. Добушуңузду Калыбек агайыма каттап койдум. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келдиңиз, кандайсыз? Ооба, түз эфирдесиз. Атыңыз ким? Мен атым Шабданалы. Мен Калыбекке берейин деген. Рахмат. Кайдан чалдыңыз? Карабалта Акбашат айылынан. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем. Каттап алдым добушуңузду. 0312-57-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Отман кечиңиз менен Мен Бишкек шаарынан көрүп атам. Атым Бурул апа. Эки талантка ийгилик. Мен добушумду Калыбек мырзага берем. Рахмат. Таланты ташкындай берсин. Алмагүл, сага дагы рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Калыбек байкем канчалаган эжелеримдин, жүрөгүнөн орун алып атасыз, көрдүңүзбү? Добуштарын узатып сизди колдоп атышат. Азыр эми ырдоо кезегин эми кайрадан Элмира эжекеме берем. Сенин үнүң дейт. Өзгөчө караңызчы. Өзгөчө укмуш деп ана ырга салып ырдап бербедиби? Түшүнсөңүз керек, эми кандай ыры менен жооп бересиз? Мырзалар үйүнөн 40 кадам чыккандан кийин эле бойдо го кыз келиндерге ушинтип сенин үнүң, сенин көзүң деп калат эмеспи? Мен биздин агай тамаша деген казак элинин ыры менен жооп берип коем. Калбек байкеме.
баракелде, азаматсыз кол чабалар сизге. Дүйшөбө Элмира эжекебиз биздин дагы тамаша дейт. Калдыбек мырзамды бир сыйра тамашалап көрөйүн деп чечти окшойт. Кесиме ыйлеп нан жасап атканыңызды элестеттүү же кандай түшүнбөй калдым. Ошондо кандай жарашат болду экен дегендей ырдады окшойт. Азыр угармандардын добушун каттайлы. Бизде болсо мейман бар. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламаттуу болуңуз, Алмагүл. Саламаттарсыз, узагына болсун, узунуна болсун. Жаңы дыйкан айылынан сиздерге жалынды салам, эки таланттууларга таазим этем, садагаларым. Алга оорубаңыздар. Көпчүлүктүн катасын албай батасын алыңыздар, раман болуңуздар, бар болуңуздар. Алмагүл. Лайлалар кантип атат? Бары жакшы, бары сонун. Жақсылық қалайым, өмірін берсін, президент болсын, президент. Айткаңыз келсин. Құда қаласа, анан кейін менің қарындашыма. Рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдук. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутма кечиңиз менен келиңиз. Саламатсызбы? Угатабыз. Мен добушумду Калыбекке бердим, Калыбек. Атыңыз ким эле жеке, кайдан чалдыңыз? Асыранкулов Калыбек. Нуриса. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Аты жөнүңүз ким? Кайдан чалып атасыз? Бизди НТС телеканалынан көрүп атасызбы же Санжара радиосунан угуп атасызбы? Толук маалымат узатып коюп туруңуз. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Кандай жакшысыңарбы? Эң сонун өзүңүз кандайсыз? Мен добушум кишиге, Калыбекке. Кишигеби? Рахмат. Бар болуңуз, чоң рахмат. Каттап койдук добушуңузду Калыбек агабызга. Келиңиз дагы, ырдоо кезде кайрадан сизде. Биздин агай тамаша шартылдатып кир жууйт, камыр илейт деп тамашалап ордоп атат. Анда сиз кир жуу албайбыз го дейм. Камырда мен албайбыз, эми Айбек Карымовдун Имнаев деген. Күн болуп күйдүмү, ай болуп турган жылмайып, таң болуп атып, тагдырын сага кыйгарып. Байлыгым ошол, бакытым болсо, ой болду деп. Сезимин ажит, сен деген жанда, имнайым. Сезимин ажит, сен деген жанда, имнайым. Жолундан басканы гүл болуп өсөм ырдалып, ырахат бирге ырдалып бүтө сырдалып. Ырысың ошол үбүлөм аман, ой болду деп. Бактысың сага байлаган жанда, имнайым. Бактысың сага байлаган жанда, имнайым. Aldыңдан çıksa buralып, ала тоо көркөм
kışanda inayım azdaki olgan asıl kışanda inayım azdaki olgan asıl kışanda inayım Ey bereket. Азаматсыз кол чабуулар сизге Калыбек мырзабыздын аткаруусунда дал ушундай сонун чыгарма ардактуу армандар эмне айып деп аталды. Асырамкулов Калыбек мырзанын аткаруусунда сонун мындай сизге лирикалык чыгармалар абдан сонун отурат экен. Үнүңүзгө дагы ырдаганыңызга дагы аябай жакшы. Азаматсыз бар болуңуз. Сүйлөшпөй отурабыз, тентек кылбайбыз. Азыр угармандардын добушун каттап коюп андан соң улантабыз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Мен бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Иштери ийгилик, ден соолук каалайм. Ушул жерде отурган Элмира кызыма добуш берем. Мен Бишкектен Гүлжамал эжеси. Бар болуңуз. Рахмат эжеке. Чоң рахмат. Каттап коюм добушуңузду. Келтириңиз, ыраазычылык билдиребиз. 57-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бүгүн аябай жакшы ырчылар келиптир. Мен бул жерден Кубанычты да сыйлайм, Айжанды да сыйлайм. Дайыма көрөбүз. Ушул ырчыларды алдыга чыгарып, ушулардын арты менен ырдап атышат. Анан могу бүгүнкү катышкан эки катышуучу экөө тең абдан жашырда экен. Анан мен өзүм Токтогул районунан болом. Бишкекте жашайм, атым Райла. Мен Калыбекке берип коеюнчу, жакшырдайт экен. Рахмат. Чоң кыз деле жакшырдайт экен. Рахмат. Бар болуңуз. Каттап коюк добушуңузду. Калыбек мырзага мейман бар. Саламатсызбы? Саламаттар. Кош келдиңиз. Биз Калыбекке добушубузду берип элек Токмоктон. Атыңыз? Калыбекке. Сиздин атыңыз? Калыбек жакшырдайт экен. Чоң рахмат. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып койсоңуз жакшы болмок. Тилекке каршы уга албай калдык. Эч нерсе эмес. Программабызды улантабыз, ардактуу угармандар. Көрүп жатканыңыздар Санжыра радиосунун Селкинчек долбоору элдик таланттардын тандоо турунун бүгүн бизде 26 айлампасы. Дал ушул 26 айлампанын кадырлуу коноктору Асыранкунов Калыбек жана ошондой эле Дүйшөева Элмира эжекебиз. Бул эки таланттын калыстар тобунун тандоосу менен бүгүнкү тандоо турга келип отурат. Жалпысына 80 жуп болгон болсо, анын 40 жуубу кийинки турга өтөт. 40-тын ичинен эң көп упай топтоп жана эң мыкты деп көрөрмандардын копулуна толгондордун 20 жуубу кийинки турга аттанып, жарым финал башталат. Жарым финалдан соң финалдык турга 10 гана жуп тандап алабыз. 10 жуптун ичинен демек уламдан улам барган сайын азайып, кыскарып, анан эң мыктылары иргелет. Финалдан суперфиналга 5 жуп тандалат. 5тин ичинен эң көп упай топтогондор 1-2, 3 орун үчүн атайын сыйлыкка ээ болуп, Санжыра радиосунун жыл жыйынтык концертинде атайын сыйлыкты алат. Андыктан бүгүн келген таланттар дагы ошол финалдык турга чейин келип, жакшы ийгиликтерге жетишин каалап жаткан болсоңуз, добушуңуздарды түз эфирде байланышка чыгып узатыңыз. Байланышка чыга албай жаткандар Санжыра радиосунун Instagram баракчасына добуш берсеңиздер болот. Анан жалпы угармандардын суранычы менен биздин YouTube каналыбызда түз эфирге чыгып, жалпы Кыргызстанды камтыйлы, балким бизди алыстан НТС каналы тартпай көрсөтпөй жаткан жерден көрсөтөлү деген тилек менен түз эфирге чыгаттык эле. Эмнегедир кандайдыр бир себептерден улам YouTube каналыбыз жабылып калды. Бунун себебин биз эч кандай түшүндүрө албайбыз. Кат жөнөткөнбүз, жооп келген болсо эле кайрадан ачып, ал жактагы дагы добуштарды эске алганга аракет жасайбыз. Абдан көп суроолор болуп атат. Эмне үчүн көрсөтпөй атат YouTube'дан, кайрадан кайталап көрө албай атабыз деп. Буга чейинки келип жаткан YouTube'га чыга электер, эгерде ачылып кала турган болсо, сөзсүз кайрадан көчүрүп сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Эгер жабылып такыр эле ачылбай кала турган болсо, анда кайсыл күндөн токтосо ошол күндөн баштап келген таланттардын видеосун Кудай буйрса жаңы каналын ачып анан көрсөтөт
көрсөтөбүз деген үмүтүбүз чоң. Андыктан Instagram баракчасы аркылуу гана добуш бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кыска жарнамалык түрмөктөн кийин мен сиздерди күтөм, байланышыңыз жана эки талантты колдоп бериңиз. 22 минут ардактуу угармандар, көрүп жана угуп жатканыңыз Санжыра радиосунун Селкинчек долбоору. Биз программабызды улантабыз. Элдик таланттардын тандоо турунун 26 айлампасынын кадырлуу коноктору Асыран Конов Калбек мырза жана Дүйшеева Элмира эжекебиз конокто. Маанайлар жакшыбы, чарчаган жоксуздарбы? Калбек мырза, Элмира эжеке, кандай сезимдер менен турасыздар? Сүрдөөлөр басылдыбы, көндүңүздөрбү? Басылып калды, Калбек мырза. Баары жакшы, ойдогудай. Сиз ойдогондой өтүп атат. Жакшы. Башыңыз ийгей, айтыңыз, анткени угармандар бар да. Ошентсеңиз, Элмира эжеке, сизде кандай? Мага жакшы. Абдан жакшы. Мындай эргүү келип атат. Эргүү келип, ырдагыңыз эле келип атат, Ырдагым эле келип атат. Эң сонун. Жаңы эле айымдарды эмне айып, сүйүүдө эмне айып деп ырдабадыбы агайым? Анда сиз эмне деп жооп берет элеңиз кезек сизде? Деген жана Жеңишбек Шамшиевдин тиги билесиңби деген ыр экен, анан көбүнчөсү өчүрбөчү сүйүү жалынын деп айтышат да элдин арасында. Анысы кандай эмне айып дейсиз? Өчүрбөңүз сүйүү жалынын. Мен ошол ырдырдап берейин. Баракелде, келиңиз. Заматсыз кол чабуулар сизге керемет сонун аткаруу. Элмира Дүйшеева эжекебиздин аткаруусунда өчүрбөчү сүйүү жалынын деп мына ушундай керемет ыры менен биздин Калбек агабыздын жүрөгүн огош бетер ооруттуңузбу билбейм. Мурда эле сүйлөбөгөн байкем такыр эле сүйлөй алат го азыр ойлону. Келиңиз эми угармандардын добушун катайлы, андан соң агабыздын жакшы жообун угабыз. Мейман бар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутман кечиңиз менен кош келдиңиз. Мен Жалал Абадтан кабарлашып атамын. Канычтабыз. Атыңыз ким? Атым Улукбек. Жалал Абадтын кайсыл жагынан байланыштыңыз? Шаардын өзүнөн. Шаардан көрүп атасыз демек, Жок, радиодо. Радиодон угуп атабыз сизди. Мына азыркы ырчы эжекемдин үнүн уктум. Аябай керемет кооз үнү бар экен. Бул үнү биздин белгилүү ырчылар, артисттер Гүлжан Сейфулова, Камилдин Бекмамбетов, Сүйдүк Жолековго окшогон жакшы керемет үнү бар экен.
Рахмат. Ай, баракелди. Каякта жүрдүңүз эле дегенде эле айттыңыз, Рахмат, бар болуңуз. Добушуңузду каттап койдум. Элмира Дүйшеевага мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кош келдиңиз. Кутман күнүңүздөр менен. Рахмат, бирге болсун. Бүгүн жакшы ырчылар келиптир. Аябай жакты. Мен такай көрөм. Кубанычтабыз эжеке. Элмира чоң кыз болсо мурун катышып, так салып калган кыз экен. Кубаныч кишиге жакшы, рахмат. Аябай жакшы, тең тайлашып ырдап атат. Калыбек байке. Мен ошо жигитке берем. Калыбек байкебизге беребиз. Рахмат. Атым Айтбек Бишкектен. Жигит деп койгонуңуздан сиздин. Рахмат, бар болуңуз. Калыбек агайыма сиздин добушуңузду каттап алдым. Мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Келиңиз. Саламатсыңар, кутманды кечиңер менен алмадым. Рахмат, бирге болсун, кандайсыз? Бүгүн жакшы, керемет эки талант келиптир, үндөрүнө береке. Ден соолукта болсун, өмүрлөрү узун болсун. Чыгармачылык ийгилик каалап кетем. Алмагүл сага дагы ден соолук. Чоң рахмат. Ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун. Айтканыңыз. Мен Чоң Таш айылынан көрүп жатам, МТСтен атым Жаныбек. Добушум кыска. Оода. Чоң рахмат. Жаныбек байкем кантанан жигиттерге добуш бермегиле. Жигит кыласыз, бар болуңуз, агай рахмат. Ыраазычылык билдирем. Элмира жекеме добушту каттап, эми кезекти Калыбек агайыма узатам. Калыбек ага, келиңиз. Кайсыларыңызды карасыз? Сөзү Керим Тураповдун Айылга кат деген ырын. Эң son. Eski tam in turat kıştağında Evaktan esi yok deyip buz bağıla Tübe bir tuğan bolum men selerge Tügülüp tizmegerden sız bağıla Tübe bir tuğan bolum men silerge Tügülüp tizmegerden sız bağıla Ay sız bağıla Bozorgon bostan tursa yol boyunda Bordoş biri var de boyluğula Atenim ak tilekten salgan eli Arbağın unut kılıp koybuğula Atenim ak tilekten salgan eli Arbağın unut kılıp koybuğula Koybuğula Göz salıp as bolsa da bakşağıma Cirimdi alakanday satpağıla Tağdırga haylagança barbay kalsam Tismegi baldarımdı kattağıla Yaldırga aylagança barbay kalsam Tağdırga baldarımdı kattağıla Kattağıla Tağdırga aylagança barbay kalsam Tismegi baldarımdı kattağıla
тағыла Эй, бара келди, кол чабалар сизге. Берилип кеттиңиз, аягында оранжевый болуп кеттиңиз го. Айылды эстеп кетти окшойт да ошол кездеги сагынычтын баары ушинтип ыр аркылуу чыгат да. Эң башкысы мага ошол жери жакты да, деген жериңизде эле. Тамаша, ардактуу угармандар, программабызды улантабыз, өтө берилбейбиз, угармандардын добушун каттайлы, андан соң улантабыз. Саламатсызбы? Манды көчүңөрүнөн алмадым. Рахмат, бирге болсун, кандайсыз? Жакшы өтүп атат, Кудай буйруса. Атыңыз ким эле? Алмаз байкем Бишкектен. Ой, Алмаз байкем деп элеби? Келиңиз, кайда жүрөсүз көрүнбөй? Үмүтүм үзүп койдум эле чыга албайм. Үмүттү кантип үзүп койсун? Ар бир адамда үмүт болуш керек да. Келиңиз. Жерден биринчиден айтарым ушу эки талантка таажим. Анан жанагы бир замечание кылып кетти, шпаргалка деп. Илгерки Брежнев деле шпаргалка менен сүйлөчү. Бул биринчи эфирге чыгып атат да. Бул элдик талант да. Калке, мен да таластык болом Кыргызстан. Таластай болобу? Рахмат. Элмира карындашым дагы жакшырда. Рахмат. Экөөңөргө тең. Туура деп атат. Чыгармачылык, ийгилик, ушу таланттарга келгениңерге чоң рахмат. Кубаныч. Сага да таажим. Рахмат. Биякта гитарист карындашым да келиптир, ким бул? Рахмат. Иши кылып жакшы өтүп атат. Калке өнөрүң өзө берсин. Биякта Элмира таксалып калган кызыбыз. Анан Алмагүл өтүнүч. Добушуңуз. Бул талапты экен. Бияк көлдү экен. Деги суранча маселем. Кубаныч жетишип келиптир Калкеңе. Şu teң taylaşıp bir baldan beri koyuyorsun altını. Makul. Çok rahmat. Şunu aytal bayır dedim beri, barının den soluğunu surap, aylanın tegereni atıp anan arang. Meni mesaj canecem şaşıp ketti koy. Beni yaxşı düşünüyor başladınız mı? Gede uruşa ketkende. Benim ben var, salamantsız mı? Hoş geldiniz. Kim? Siz kimsiz? Geliniz, atınız kim? Ардактуу Арман, сиз түз эфирде байланыштасыз. 57-77-98 мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келдиңиз. Добушумду Калыбек мырзага берет элем. Жакшы болот, атыңыз ким? Жаңы токмоктон жакшы коңур үндү ойгоп аткан, жакшырдап атат. Чоң рахмат. Эжекеге чоң рахмат, жакшы көрүп. Бар болуңуз, рахмат, ыраазычылыкка каттап койдук, добушуңузду келип туруңуз. 57-77-98 дагы бир мейман бар байланышта. Саламатсызбы? Үн алыңыз, үнүн азайтып алыңыз, себеби бизге тоскоолдук жаратып жатат. Жаңырып угулбай калышы мүмкүн. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламат. Кандайсыздар? Көңүлдүү кечиңиздер менен. Рахмат, бирге болсун келиңиз. Бүгүн ушундай бир эки мыкты талант алып келиптир. Бирок Калыбекке караганда беркилер мурунтан такшалып калган адамдар да искусствода. А Калыбек болсо элдин арасынан сурулуп чыккан талант болуп атат. Мен өзүм Бишкектин тургуну болом, атым Кан болот. Ушу Калыбек баарыга бердим добушумду. Рахмат. Бар болуңуз, чоң рахмат. Рахмат айтабыз сизге келип туруңуз. Эки таланттын эч кандай музыкалык билими жок, бирок тар чөйрөдө талантын талаптуулап жүргөн таланттар. Элмира эжекебиз буга чейин да элдик таланттарга катышкан, финалга чейин келип, анан жыйынтыгында баягы калыстардын тандоосу менен жыйынтык чыккан. Бирок быйыл дагы күчүмдү сынап көрөм. Быйылкы таланттардын арасында да мыктылыгымды көрсөтөм деп быйыл да катышып жаткан чагы биз эч кандай шек койбойбуз. Жалпы катышуучулардын баарына гана ийгилик каалайбыз. Ал эми Калыбек байкем да тар чөйрөдө талантын тартуулап жүрүптүр. Эфирде алгачкы кирет конокто болуп турат.
бирок ошентсе дагы экөөнүн тең баягы катышуу укуктары бирдей, экөөнүн тең таланты бирдей, тандоо бир гана сизден болсун. Улан таланда ырдоо кезеги кайрадан Калыбек байкемде, ой кечиресиздер, Калыбек байкем ырдап өттү жаңы эле, айылга барып өтө берилип. Эми кезек Элмира жекемде. Элмира жагандай калабыз? Ооба, карап отурсам Калыбек байке айылына кетип калды. Анан мен дагы каратып туруп эле. Ооба, каратып туруп эле. Анан мен дагы ушул биринчи жолу Тоң жергеси жөнүндө жазылган ыр, жанагы кыйылып турам деген Канымгүл Досманбекова эжекемдин ыры, сөзү Омор Султанов агайдыкы кыйылып турам деген ырды ырдап берейин. Баракелде. Ошо мен да өзүмдүн айылыма сизди чакырам. Келиңиз. Баракелди, азаматсыз кол чабуулар сизге. Элмира Дүйшеева эжекебиздин кароосунда, Канымгүл Досманбетова эжекебиздин дагы бир керемет чыгармасы. Ардактуу армандар, программабыз улантабыз. Селкинчек долбоор элдик таланттар тандоотубуздун 26-айлампасы уланып жатат. Карамагыбызда аз гана убакыт калган, эсиңизге салайын. 57-77-98 бизде байланышка чыккан мейман бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Котмадуу кечиңиз менен кандайсыз? Өзүңүз жоксуз, кандайсыз Жайлы мырза? Маанайлар сонунбу? Көрүп атам, абдан жакшы болуп атат. Көрүп атам, кандай урам. Кубаныч кандайсың? Салам алейкум. Жакшы. Добушуңуз кимге бердиңиз ошондо? Мен Элмира берип коеюн. Жакшы турат, жакшы Элмира берип коеюн. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуз, рахмат. Добушуңузду Элмира Дүйшеева эжекебизге каттап койдук. 57-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатчылык алмагыл. Жакшымы, жакшылыктар, иштер жакшыбы? Сонунбуз, өзүңүз кандайсыз? Баары эфирге түнүк болсун. Рахмат. Маанайды жакшы жазып атат. Мен Аскарали, Жаллабад. Жакшы, Аскарали агам кандайсыз? Шашылыш түрдө жакшы упайшо Элмира. Ойбай. Баардыгыга ийгилик каалайм. Түшүп бараткан маанайымды көтөрдүңүз. Шашылыш табыш берип, Рахмат. Менен биздин маанай асманга жетип атат. Азаматсыз, бар болуңуз, рахмат. Келтириңиз, добушуңузду каттап койдум. Элмира Дүйшеева эжекебизге. Дагы бир угарманыбызга кезек берип коелу. Шарт боюнча ар бир айлампада 3 угарман байлашка чыгыш керек. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Эң сонунбуз, Кутман кечиңиз менен. Мен алда ырдап аткан таластык байкем элетилем. Ойбай. Ой, рахмат. Таластык кыз деген таластык жигиттай деп урдаңыз келип кетти. Бейшегеден болом, Бейшегеден. Шербет атым.
Балким таанмайт белеңиз деп Рахмат. Өткөн кеткенде эле. Тамаша, рахмат. Шербет эжеке, байланышкан үчүн рахмат. Добушуңузду каттап алдым. Келиңиз анда, кыйылып турам деп сизди кайрадан көлгө чакырып аткан эжекеме кандай кыласыз? Сиз айылга кетип калганда кайра эле Элмира эжем түтпөй эле кайра сизди чакырды. Элмира эжекемди жайлоого чыгарайын дедим. Азыр кандай кыр болот ошондо? Жайлоодо деген. Эң сону келиңиз. Соль. Жайлоодо өткөн өмүр тыбыр жүрөгүм эмнегедир ымыр-чымыр карачы мокта билип калгандан эң ай угулмак музыкалуу бир сонумыр музыкалык сабатың жок кушка окшош уча турган канатым жок атың музыкалык сабатың жок кушка окшош уча турган канатым жок Жайлоодо булак үнүн угам жыргап теребел сүйкүм добуш сүйкүм ыргап кагазга мокта билсем түшүрсөм нең ай бул ырды жүрбөт эле ар ким ырдап атың музыкалык сабатың жок кушка окшош уча турган канатың жок атың музыкалык сабатың жок кушка окшош уча турган канатың жок Таңшыған қылғияқтан азиқ қылдай бош чумчық сайрап жатты жаны тынбай қағазға мокта билсем түшүрсөм нең ай мурдумдан тыншап туруп кадам жылбай атың музыкалык сабатың жок кушка окшош уча турган канатың жок атың музыкалык сабатың жок кушка окшош уча турган канатың жок кушка окшош уча турган канатың жок
Баракелди, кол чабуулар сизге. Асыран Конуп Калыбек мырзанын аткаруусунда дал ушундай жакшы чыгарма ардактуу армандар угуп жатканыңыз селкинчек долбоору элдик таланттардын тандоо турунун 26 айланпасы уланып жатат. Бизде болсо байланышка чыккан мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Кутман кечиңиз менен кош келдиңиз. Саламатсызбы, Алмагүл? Саламатсызбы? Мен Такай Ушубеки Санжыранын күйөрманымын. Кубанычтабыз эжеке, атыңыз ким, кайдан чалдыңыз? Менин атым Анаргүл. Кадыбек байкеге берип коеюн дедим эле. Рахмат. Бар болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз. Жогушуңузду каттап алдык. Кийинки мейманыбызга кезек берели. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы. Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Мен үнүмдү от чоюлган иниме, талаптык иниме берип коеюн. Чоюлган. Рахмат. Рахмат, бар болуңуз, каттап алдык сизге. Калбек агабызга. Романтик жигитке дебейсизби? Мейман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы, Алмагүл? Жакшыбы сөзүңүз? Мен Казыбекке берет элем, Бишкектен Чынара. Чынара эжекем. Рахмат, рахмат. Чоң рахмат, каттап коюк добушуңузду. 17 саат 47-чи, керек болсо 49-чу мүнөткө өтүп баратабыз. Азыр биз жыйынтыктоочу Ырды Элмира эжекебиздин аткаруусунда тыңдайт экенбиз. Убакыт жетип калса угарман калабыз, жетпей калса ошону менен эфирибизди жыйынтыктайт экенбиз. Кандай кылалы Элмира эже, жыйынтыктоочу Ыр? Эми Коргол Досуевдун курчуң жок деген ырынды тап берейин. Эде. Азаматсыз кол чабуулар сизге. 17 саат 50 мүнөт ардактуу армандар, биз 3 угарманыбыздын добушун кабыл алып жетишет экенбиз. Байланышка чыгыңыз 57 77 98 сандарын терип, бизде болсо мейман бар. Саламатсызбы? Жакшысыңыз? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Элмира Өркөй. Рахмат. Атыңыз ким? Ардактуу арман, аты жөнүңүздү айтып байланышсаңыз жакшы болот. Ким кайдан байланышып атканы биз үчүн өтө маанилүү. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алла кандай Эң сонун өзүңүз. Селтинчектин сонун болуп атат. Менин добушум бул Кубанычпы? Калыбек мырза. Калыбек мырзага. Рахмат, бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Каттап койдук. Асыран Конуп Калыбек жана Дүйшөйбө Элмира эжекебиз конок. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Сокулуктан Гүлнар эжекем, менин добушум Элмирага.
Рахмат сизге. Бар болуңуз. Каттап койдук. Соколук жергесиндеги жалпы угармандарга ийгилик болсун. Ардактуу угармандар, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт сааттагы соңку мүнөттөрүнө келип жетти. 1,5 саат аралыгында сиздерге жакшы маанай тартуулап болгон талантын сиздерге тартуулаган кадырлуу конокторубуз Асыранкулов, Калыбек жана Дүйшиева Эльмира эжекебизге Санжира радиосунун жалпы жамааты бир гана чыгармачылык ийгиликтерди каалайт. Ден соолуктарыңыздар бекем болуп, өмүрүңүздөр узак болсун. Дагы далай ушундай эфирлерге келип, элдин көңүл маанайын алып, көптөн бери кыялданып жүргөн сезимдердин баардыгын чыгарып, жалпы эл менен бөлүшүңүздөр дегим келет. Бар болуңуздар, сиздерге ийгилик каалайбыз. Анан эркин микрофон узатып, андан кийин жыйынтык кандай болгонун жар салсам. Бүгүнкү эфир жактыбы, кандай жүрүүдү, жүрүшү, маанайыңыздар кандай, жыйынтыкты очусу сиздерде. Маанайыбыз абдан жакшы. Алмагүл, рахмат ушул эфирге чакырганыңыздарга. Мен дагы деле ушул Айжан менен Кубаныч байке таалыкпай Кыргызстан боюнча канчалаган таланттуу элдик таланттарга, ушу таланттуу адамдарга коштоп, колдоп, таптап ушинтип эфирге алып чыгып жүрүшөт. Мен ушуларга аябай ыраазымын. Ушулар Кубаныч байке менен Айжан чыгармачылык ийгилик, ушу балдарынын ушундай бир бактылуу жашоосун көрүп, өздөрү да бактылуу болсун. Анан Алмагүл өзүңө да чыгармачылык ийгилик алтыным, оорубагыла, дайыма элдин алдында жаркырап гана ушундай эфириңер тунук болуп жаркырап ушундай кызматыңарды кыла бергиле. Бизди болсоңор чакырсаңар, биз дагы келип өзүбүздүн болгон өнөрүбүздү төгүп кетип турабыз. Анан Калыбек байке дагы аябай жакты, салмактуу, ушундай жакшы киши экен, сонун ырдайт экен. Сизге да чыгармачылык ийгилик. Эльмира, сага чоң рахмат. Алмагүлдүн эсинен чыгып кетсе керек. Мына келгениңде туулган күнүңдө, кечээки күнү келгенсиң, бир жолку эфирге. Анан эми өтүп кеткен туулган күнүң менен жалпы радиолучулардын атынан, өзүмдүн атыман куттуктап коеюн. Рахмат. Өмүрлүү бол, бактылуу бол. Туулган күнүңүз менен рахмат сизге дагы. Көп жашаңыз, бар болуңуз, Калыбек мырза, келиңиз. Алмагүл, бактылуу бол алтыным. Өмүрүң узун болсун. Бала чакаңдын төрүндө жакшыркай отургунуң өмүрү үнүң өчпөсүн. Чоң рахмат. Бул жерде отурган Кубанычты, Эльмираны, Айжанды куттуктайм. Жакшылык болсун. Мага бул балдын деле кереги жок. Мен бу жерде чыкканыма аябай сыймыктанып атам. Эфир жактыбы? Абдан сонун жакты. Дагы кырдаыңды атсаңыз убакыт бүтүп калды. Жагы. Эми ачып жаткан. Эмки келгенде Кудай буйрса. Баарыңарга рахмат. Рахмат, азаматсыз, бар болуңуз. Мындан кийин келгенде тартынбай, уялбай, айымдардын айласын кетиргендей болсоңуз кичине тамашалап дегендей. Угармандардын добушу менен Дүйшиева Эльмира угармандардын калоосу, тандоосу менен бүгүн 18 упайга ээ болду. Кол чабуулар болсун. Азаматсыз Эльмира эже 18 упай элдер арасында эң жакшы жетишкендик. Кошумча добуштарды Instagram баракчабыздан кабыл алабыз. Ал эми Асыранкулов, Калыбек агайыбыз угармандардын колдоосу, тандоосу, каалоосу менен бүгүн өзүнүн чөнтөгүнө 20 упай топтоп жеңүүчү аталды. Кол чабуулар болсун. Калыбек мырза, жеңишиңиз кут болсун. Бүгүнкү жеңүүчүсү сиз болдуңуз. 20 упай. Ошо байкап, ошон үчүн таң атпай эрте келген окшойсуз да. Мындан дагы көп жеңиштер жашоодо боло берсин. Мен ойлоп атам, кийинки турга даярдыктарды жүргүзө бериңиздер. Эки талант тең. Өзүңүздөр байкагандай абдан күчтүү таланттар абдан көп, жаңы репертуарлардын үстүнөн издеп, иштеп дегендей. Себеби улам барган сайын кийинки турлар татаалдашып баштайт, өзүнчө тапшырмалар болот дегендей. Анткени биз чыныгы мыкты талантты тандап чыгышыбыз керек, эң башка максатыбызчы. Ошондуктан ийгилик. Сиздер абдан көпсүздөр, таланттуулар, катышып жаткандар, конкурсанттар. Бирок алардын ичинен бирөө эле жеңүүчү болот, 30 жаштан жогору 70 жашка чейинкилердин арасында. Ал эми студенттер арасында өзүнчө бир жеңүүчүнү аныктайбыз. Ошондуктан сиздерге бир гана ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Рахмат. Анан коштоп келген Кубаныч мырзага, Айжан эжекебизге да ийгиликтер болсун. Кудай буйрса, Айжан эжекебиз да биздин конкурсанттардын бири. Сиз дагы ийгиликтүү, жакшы келгениңизде жеңүүчү болгондой болуп келиңиз, жакшы даярдап. Буйрса, чоң рахмат. Жаныңызга Калыбек байкени албасаңыз комуз шертиртип. Өзгөчө болду Кудай. Ардактуу угармандар, көргөнүңүз НТС болсо, укканыңыз Санжира радиосу болсун. Мен сиздер менен бул күн менен коштошом. Аты жөнүм Алмагүл Турдалиева. Кудай буйрса, эртең кайрадан эфир толкунунан амандашканча жакшы туруңуздар.
Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчөрөдөй жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар.